Саламатсыңарбы? Урматтуу балдар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн силер менен көп багыныкылуу татаал сүйлөм жана аралаш татаал сүйлөм жөнүндө кеп кылабыз. Көп багыныкылуу татаал сүйлөм деген эмне? Багыныңкы сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр экиден кем эмес болуп, баш сүйлөмгө карата айтылуучу ойдун ар кандай белгилерин билдирет. Мисалы, күн ысыганда козулар баталга киргенде биз көлөкөгө отурдук. Бул жерде баш сүйлөм биз көлөкөгө отурдук. Ал эми ушул баш сүйлөмгө карата күн ысыганда жана козулар баталга киргенде деген эки багыныкы сүйлөм баш ийип, баш сүйлөмдүн белгилерин аныктап турат. Мына ошондуктан биз муну көп багыныкылуу татаал сүйлөм дейбиз. Көп багыныкылуу татаал сүйлөмгө дагы бир мисал келтирип өтөлү. Күн өйдөлөп дала ысыган сайын аттардын сооруларынан жылга тер кетип, байкаганыңардай эки багынык сүйлөм кетти. Үйүр алып кошо ээрчишкен чымындар чаң аралаш учуп конот. Бул баш сүйлөм. Мына өзүңөр байкагандай, ушул баш сүйлөмдүн ар түрдүү белгисин көрсөткөн эки багынык сүйлөм турат. Демек, бул көп багыныкылуу татаал сүйлөм болот экен. Эми балдар, татаал сүйлөмдөрдүн дагы бир түрү аралаш татаал сүйлөм жөнүндө түшүнүк бере кетейин. Тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн белгилерин камтыган сүйлөмдү биз аралаш татаал сүйлөм дейбиз. Демек, бир эле учурда экиден кем эмес тең байланыштагы жана экиден кем эмес багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр болуп кала турган болсо, муну биз аралаш татаал сүйлөмгө киргизет экенбиз. Мисалы, апам тиккен калпак экен деп, көргөндөр көркүнөн таанып, эки жөнөкөй багыныңкы сүйлөм кетти. Эми кийинкиси даңаза кылышкан, сын сыпатына таң беришкен. Бул жерде эки тең байланыштагы татаал сүйлөм болду. Демек, экиден кем эмес багыныңкы жана тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр аралашып келди. Биз силер менен балдар көп багыныңкылуу татаал сүйлөм менен аралаш татаал сүйлөм жөнүндө бир аз маалымат алдык. Анда эмесе азыр татаал сүйлөмдүн түрлөрүн, ушул экөөсүнүн кайсынысына кирет бир канча мисалдар менен тапканга аракет кылып, көнүгүү жасап көрөлү. Жамиля күлгөндө, анын чымкый кара сүйрүрөө көзүнөн ден соолуктун, жаштыктын ашып ташкан күчү ойт берип, ал эмнегедир өзүнчө бой карангансып, Секетбайдын туздуусунан ырдап жиберет деп атат. 3 багыныңкы сүйлөм турат дагы, анан бир баш сүйлөм бар экен. Демек, бул көп багыныңкылуу татаал сүйлөм. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Дароо эле санап окуп кетебиз. Душман жеңилип, согуш аяктаганда, алдастаган дүйнө тым-тырс боло түштү да, мурда согуштун кызуусу менен анча-мынча байкалбаган нерселер ошондо элдин жүрөгүн бир сыйра кансыратып алды. Анткени жеңиш олжа алып келген жок. Ал бизге согуштан аман калган жоокерлердин сүрдүү кейпинде нечен жолдор басып, таманы жешилген солдат өтүгүн кийип келди. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде баш сүйлөм дагы, анан багыныңкы сүйлөм дагы келип атат. Демек, бул сүйлөм аралаш татаал сүйлөм болуп эсептелинет. Кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Даниярдын артынан келе жаткандар анын ыгына көнүп, ал токтогондо туруп калышып, басканда басышып, Даниярга карайлап, алар да кубаттан тайып, кара терге түшкөн. Бул сүйлөмдө бир эле баш сүйлөм турат дагы, калгандары багыныңкы сүйлөм экен. Демек, бул көп багыныңкылуу татаал сүйлөм деп эсептейбиз. Кийинки сүйлөмгө да көңүл буралы. Кеч кирип келе жатканы менен күндүн аптабы али кайта элек. Алас келгенсип, батыш тараптагы казактын чөл талаасына кимдир бирөө көөрүк желпип жаткансып, Керимселдин дем кыстырган оор толкундары лап-лап өтүп келе баштады. Бул жерде бир канча багыныңкы жана бир канча тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр катышты. Демек, бул аралаш татаал сүйлөм. Дагы бир мисалга көңүлүңөрдү бурайын. Өстөн казылса, тогоон курулса, станция тургузулса, шырыктар орнотулса, зымдар тартылса,
Мына ошондо гана тентек суу жөндөөлүп, оор турбинаны айлантат. Байкадыңарбы балдар? Бул жерде бир канча багыныңкы сүйлөмдөр бар жана бир гана баш сүйлөмгө баш ийип турат. Муну биз көп багыныңкылуу татаал сүйлөмгө киргизебиз. Мына балдар, биз силер менен көп багыныңкылуу жана аралаш татаал сүйлөмдөр жөнүндө кеп кылдык жана бир канча мисалдар менен аны аныктоого аракет жасадык. Силерге түшүнүктүү болду деп мен ишенемин. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта тургула.